Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары, саламатсызбы каналга биринчи кирип аткандар. Биздин каналыбызда орус тилин билгендерибизди, билген орус тилибизди башкалар менен бөлүшүү, орус чергесинде иштеп жүргөндө күнүмдүк колдонулуучу турган сөздөрдүн жана сүйлөмдөрдүн эң жөнөкөй, эң мындай тилибизге бап келе турган, жалпак тил менен айтыла турган варианттарын кыска 2, 3, 4 сөздөр менен орусча вариантын бөлүшүү. Каналда эч ким мугалим эмес, эч ким педагог эмес. Мен дагы сиздерге окшоп эле орус чергесинде иштеп жүргөн Кыргызстандын гражданинимин. Билген гана орус тилимди башкалар менен бөлүшүүчү канал ачкам. Эгер видеолорубуз жакса, КГ менен орус тил деген каналыбыздын аты, ошонун астында подписаться деген кнопка болот. Ошол кнопканы басып катталыңыздар. Поделиться деген кнопка бар. Аны бассаңыз башкалар менен ушул видеонун ссылкасы менен видео менен бөлүшсөңүздөр болот. Кандайдыр бир комментарийлериңиз бар болсо, жазсаңыз болот. Өзүбүз деле биякта иштегенде билип атабыз, мурда көбүнчө сфера обслуживанияда иштесек, азыр жаштарыбыз, особенно 28-30 жашка чейинкилери көбүнчө эле сфера обслуживания болгон, сфера обслуживания красотыда болуп калды. Тырмак жасайт, чач жасайт, боёнтот, каш жасайт, кирпик жасайт. Бүгүнкү видеобуз ошол темада болмокчу, чач кыркууда. Бул видео эки темада болот. Биринчиси айымдарга чач кырктырып аткан кыздарга деле, балдарга деле тиешелүү, бирок көбүнчөрөөк эркек балдарга тиешелүү болуп калат го. А экинчи бөлүгүн видеонун көбүнчө айымдардын чачын кыркуу, боё, тонировкалоо боюнча айтабыз. Бул видео көбүнчө общий жана эркек балдарга тиешелүү сыяктуу. Стрижка деген чач кыркуу, подстричься, чач тегиздетүү, чач кырктыруу деп да коебуз, биз чачын кырктырайын дегем деп. Ошо чач тегиздеткенди айтат да, подстричься да. Стричь, чач кыркуу. Я умею стричь, я не умею стричь, вы умеете стричь, вы хорошо умеете стричь деп көбүнчө стричь деген мастерге тиешелүү айтылуучу сөз. Стрижка деген бир единственное число жана множественное число деген бар, кыргыз тилинде, орус тилинде. Бир жекелик сан жана көптүк сан деген, ошол жекелик санга кирет. Мына стрижка это слово единственного числа. Жекелик сандагы сөз. Стрижка это слово женского рода. Женский, мужской, средний деген роддорго карап бөлөт го. Ошого женский родго тиешелүү сөз. Дагы бир өткөндө бирөө туура эмес түшүнүп алыптыр. Мен дайыма ушинтип айтамбы дейт. Женский род, мужской род, средний род деген сиз эркек баласызбы же аялсызбы, ага карап бөлүнбөйт. Бул сөздүн өзүнө эле карап бөлүнөт. Мисалы, телефон деген сөз кантип эркек, аял эмес да телефон. Телефон деген өзү слово, сөз мужского рода. Мужской роддогу сөз. Кыргыз тилинде мындай жок болгон үчүн бизге түшүнүү кыйын да. Это мисалы, ал бала түшүнүп алыптыр, это мой телефон деп мен айтам, кыздар это моя телефон дейт. Жок. Телефон деген аял эркектин айтканына карабай эле телефон деген сөзгө байланып айтылат. Кыздар деле это мой телефон, у меня новый телефон, у меня дешевый телефон, у меня дорогой телефон дей берет, эркектер деле ошенте берет. Женский род, мужской род деп бул ошо телефонго, телефон деген сөзгө гана айтылып аткан бөлүү. Стрижка деген женский роддогу сөз. Айымдар колдончу сөз деген маани эмес, женский роддогу сөз. Ошон үчүн ваша деп айтат экенбиз, сиздин стрижкаңыз. Мисалы, ваша стрижка дорогая, сиздин чач кыркуңуз дейт, кымбат дейт чач кырктырууңуз. Эта стрижка легкая. Бул стрижка оңой. Это деди. Неге это? Это деп деле айтабыз го, эти деп деле айтабыз го. Это деп айтабыз себеби стрижка деген сөз болуп атат бул жерде. Стоит, стоят деп айтабыз, Стоит. Это когда бир эле буюмду айтып атабыз, бир эле штукту, бир помидорду айтып атабыз. 1 помидор стоит 5 рублей. Килограмм помидоров стоят 200 рублей. Одна ручка стоит 5 рублей, 10 ручек стоят 50 рублей. Стрижка короткая. Ваша стрижка модная. Эта стрижка модная. Модная стрижка стоит 1000 рублей. Удлиненная. Обычная. Обычная. Ваша стрижка обычная. Эта обычная стрижка стоит бирөө болот, бир стрижка жөнүндө. Стоит 200 рублей.
Моя стрижка обычная. Эми Миржас Амандын чачын кыркып атат деп коелу. Ана мен бери жакта отурам, мени Нургыз кыркып атат. Мен айтып атам да, эмнеге Аманды кечке кыркып атат? Аман экөөбүз мисалы жумушка бармакпыз. Бол деп атам. Анда мага Нургыз айтат, Миржас Аманды кыркып атат да. Его стрижка сложная. Анын чач кырктыруусу кыйын дейт, чач кыркуусу. Анын стрижкасы кыйын. Айсулуу экөөбүз келдик. Айсулууну бат эле кыркып койдум. Эмнеге Айсулууну бат кыркып койдуң десем, ее стрижка легкая. Аныкы жеңил. Айсулуунуку деп атат. Ее. Детская. Детская стрижка стоит 100 рублей. Женская стрижка стоит от 500 и выше. Мужская стоит от 300 и выше. 300дөн өйдө турат эркектердин чач кырктыруусу деди. Стрижка деген бир сөз деди. Эми стрижки деген сөздү да пайдаланабыз да. Стрижки дегенде эки жана андан ашык множественное число болот. Көптүк түр. Чач кырктыруунун көптүк түрү. Ваши стрижки. Мен, балам, күйөөм барып чачыбызды кырктырдык. Кетип баратканда төлөйлү десем, ай биздин неме чач кырктырганыбыз канча болду деп сурай турган болсом, мен мисалы сен айтасың, ваши стрижки 3 кишиникин төлөгөн тамда мен. Ваши стрижки мисалы составили 1500 рублей. 1500 сом болду. Силердин стрижкаңар. Эти стрижки сложные. Эти стрижки стоят 2000 рублей. Эти стрижки короткие. Эти стрижки модные. Эки эгиз баласын алып келсе, сүрөтүн көрсөтүп атат. Бизге мындай кылып кыркып бер десе, айттыңыз, Эти стрижки модные. Булар модный, азыркы саркечтүү немелер. Чач кырктыруулар. Они стоят по 500 рублей. Алар 500 сомдон турат. Удлиненные, обычные. Мои стрижки дорогие. Его стрижки легкие. Ее стрижки сложные. Детские стрижки стоят 100 рублей. Женские стрижки стоят 500 рублей. Мужские стрижки стоят 300 рублей. Волосы деген сөз. Бул жерде волосы деген көп, эки жана андан ашык чачтар. Сиздин көйнөңүзгө эки чач жабышып калса, ой, на тебе волосы. Сага чачтар жабышып калыптыр дейт. А көйнөңүзгө бир эле чач жабышып калган болсо, на тебе волос. Бир эле чач. Эми көбүнчө парикмахерскийде көп чачты айтабыз, волосы деп. Ошон үчүн биринчи ошону айтайын. Волос деген сөздөн чыккан үчүн волос деген слово мужского рода. А волосы деп көп болгон үчүн ваши волосы деп айтат экенбиз. Длинные волосы, короткие волосы. У вас длинные волосы, у нее короткие волосы, у него короткие. Слабые, у вас мягкие волосы, у ребенка пушистые волосы, у жены крашеные волосы, у дедушки волосы седые, у русских волосы светлые, у киргизов волосы темные, у клиента волосы грязные, у вас чистые волосы. Волосы деген үчүн моунду сөздүн баары көптүк түрдө пайдаланды. Жана ые деген мо окончаниялар болот атпайбы? Ие деп. Бул окончаниялар мужской роддогу сөздөргө тиешелүү. Волос деген сөзгө тиешелүү, телефон деген сөзгө тиешелүү, холодильник деген сөзгө, шкаф деген сөзгө мисалы длинные шкафы, короткие шкафы, светлые шкафы. Ошол сөздөргө жана көптүк түрүнө пайдаланабыз. Ал эми бир эле чач жөнүндө айткыңыз келсе, көйнөккө жабышып калган чач болбосо, таптаза болчу бир чач ошол жерде жатып калыптыр. Ан клиентке айтып атасыз: "Это ваш волос. Это какой-то длинный волос. Это какой-то короткий волос. Это не ваш. Слабый волос, мягкий волос. Пушистый волосок." Мисалы, баланын чачын кыркып атасыз дагы, бир немесе чачы чыгып калды. Ой, пушистый волосок вот здесь. Крашеный волос. Это волос крашеный. Это не мой, мисалы, меники эмес. Седой волос. У вас один седой волос. Бирөө болду, седой дедик. Светлый, темный, грязный, чистый. Очередте баары эле нар жакта тура берет, очередти менен чакырасыздар. Чач кырктырууга ким деп айткыңыз келсе, кто на стрижку? Суроо белги менен айтасыз. Чач кырктырууга өтүңүз. Проходите на стрижку. Болбосо чач кырктырууга ким? Өтүңүз деп коюңуз келсе, кто на стрижку? Проходите деп эле коесуз.
Кандай чач кырткыңыз келет? Какую стрижку вы хотите? Как хотите подстричься деп деле сурай берсеңиз болот. Кантип тегиздеткиңиз келип атат деген мааниде болот ал. Голова чистая. Бул сөздөрдүн баарын могу жердегине суроо белгисинде жана жөнөкөй суроо сүйлөм, суроолуу сүйлөм жана жөнөкөй сүйлөм кылып пайдалансаңыз болот. Голова чистая, башыңыз таза. Голова чистая, башыңыз тазабы? Волосы чистые, чачтарыңыз таза. Волосы чистые деп суроо берсек, анда чачтарыңыз тазабы? Голову будем мыть деп эле жөнөкөй точка коюп эле сүйлөп койсоңуз, чачыңызды жуйбуз, башыңызды. Голову будем мыть, башыңызды жуйбузбу? Волосы сушить будем, чачыңызды кургатабыз. Волосы сушить будем, чачыңызды кургаталыбы? Ушул сөздөрдүн баарын суроолуу сүйлөм жана жөнөкөй кылып сүйлөм кылып айтканда өз алдыңызча деле ударенияларын коюп айырмалап көрүңүз. Вы на стрижку. Чач кырктыруугабы? Вас подстричь. Сиздин чачыңызды тегиздеп берелиби? Как вас подстричь? Чачыңызды кантип тегиздейли? Маанисин билдиңиз, чач кыркуу, чач тегиздөө. Негизи муну деле колдонгон варианттар болот чач кыркуугачы. Бирок экөөнүн айырмасы, эң главный айырмасы ушунда кылып пайдалансаңыз, сизге оңой болот. Орус тилде аябай жакшы билбегенибизден ошо айырмалоонун эң бир оңой варианты ушул экен да. Как вас подстричь? Сизди кандай кылып чачыңызды тегиздейин? Какую длину вам оставить? Узундугун канча калтырайын? Насколько коротко вас подстричь? Насколько дегенде, сколько дегенде эле сразу коротко дегенди көп угам да мен. Насколько коротко вас подстричь деп биринчи оого басым жасайбыз. Канчалык кыска кылып кыркайын деген. Насатканы көбүнчө эле эркек балдар пайдаланат, кыздар деле пайдаланат, бирок анча деле пайдаланбайт го. Эркек балдар дайыма пайдаланат. Насатка, бир эле насатка жөнүндө айтайын биринчи. Андан кийин көп насатка жөнүндө айтам. Насатка, бирөө. Негизи эң биринчи сөзү насатка да. Анан насатка, женский роддогу сөз болуп атат. Книга, батарея, бутылка, коробка, стена, подушка, дагы лампа, кружка, ложка. Ушунун баары женский роддогу сөздөр. Айымдар деле, эркектер деле ушундай насатка, ложка, кружка, стена деген сөздөрдүн баарына моундай кылып пайдаланат. Моя насатка. Сиз эркек балдардын чачын кырккан кыз болсоңуз дагы, эркек балдардын чачын кырккан эркек бала болсоңуз дагы моя насатка. Твоя насатка. Моя насатка мелкая. Твоя насатка крупная. У меня насатка чистая. У тебя насатка грязная. Моя насадка обработанная, моя насадка новая, твоя насадка грязная. Бардыгын ая деп айтабыз жанда сөздү. Ал эми насадки, у вас насадки есть деп сурашы мүмкүн, клиент же ваши насадки чистые, вы насадки свои обрабатываете деп сураштары мүмкүн. Ошондо насадки көптүктүр болуп калды, бир эмес, көп болду бул жерде. Бирок ал женский роддогу сөзгө кирген боюнча эле калат. Ошон үчүн мои насадки, твои насадки, мои насадки мелкие, твои насадки крупные, мои насадки крупные, у меня насадки новые, у тебя насадки чистые, у меня насадки обработанные, нельзя, у тебя насадки дезинфицированные. Нельзя? Вы снимаете ролик? Да, ошондой кылып айтасыз. Эми я стригу. Бул сөз эки мааниде пайдаланат. Азыр кыркып атканыңызды жана дайыма эле сиз кыркат экениңизди. Мисалы, апасы баласын алып келди дагы, а кто стрижет детей? Ким балдарды кыркат деди. Ошондо я стригу, мен кыркам деп сиз чыктыңыз. Сиз азыр кыркып аткан жоксуз, бирок дайыма кичинекей балдардын чачын тегиздейсиз. Ошондо я стригу. А кто стрижет вот так вот деп телефондон сүрөтүн көрсөтсө, сиз андай прическаны сиз кыркасыз, я стригу, мен кыркам. Сиз дайыма эле кыркып жүрөсүз, колуңуздан келет. Биринчи мааниси, ал эми да экинчи мааниси я стригуну азыр кыркып атасыз. Я стригу так, как вы просили. Сиз жана сурады 5 минут мурун клиент, мен могу жеримди кыска кылып кырк деп, Анан кыска кылып кыркып атасыңбы? Эң кичинекей насадка менен кыркып атасың десе, да, я стригу, как вы просили. Жолсо я стригу, как вы хотели. Сен каалагандай кылып кыркып атам. Азыр кыркып атасыз сиз. Брею деле ошондой. Кто бреет бороду, кто бреет усы, кто бреет наголо деп сураса, я брею. Сиз лезвие менен дайыма сиз иштейсиз ошол жерде.
сиз кыркасыз. Ал эми азыр кыркып аткан болсоңуз да, я биреүү вашу буураду, я биреүү мисалы артыңыздан бирөө келип мешайт этип атат, мен мешайт этип аткан баламга окшошуп. Баланы төлөйүн десе, отойди от меня, я биреүү, менден алысыраак турчу, мен лезвия менен кырып атам азыр клиентти. Ошондой эки мааниде колдонсоңуз болот. Ал эми я подстригу десеңиз, эми кыркасыз. Кто так стрижет деп апасы сурады, я стригу дедиңиз. Анан вы можете подстричь десе, сиз айтасыз, у меня сейчас клиент, я подстригу вас через 10 минут. 10 мүнөттөн кийин мен кыркып берем. У меня сейчас клиент, я побрею вас через 5 минут. 5 мүнөттөн кийин сакалыңызды алып берем. Побрею деп жазбай калыптырмын. Подстригу, эми кыркып бересиз. Побрею, эми кырып бересиз сакалын. Ушун менен биринчи бөлүгү аяктады видеонун. Кийинки темада көбүнчө аялдардын чачын кыркуу, боёо сыяктуу тема менен экинчи видео болот. Каналыбыз жакса подписаться болууну унутпаңыз. Видеобуз жакса класс басууну унутпаңыз. Кандайдыр бир суроолоруңуз болсо комментарийге жазып койсоңуз жооп бергенге аракет кылабыз.